Саламатсыздарбы урматтуу партнерлор. Мен бүгүн сиздерге Варнатур компаниясында 10 евролук лайт программасына жана 20 евролук агент программасына регистрацияны кантип кылат ошол боюнча көргөзүп берейин. Азыр биз биринчи учурда Chrome деген приложение бар. Ушул ар бир телефондо болот. Chrome деген приложенияны телефонуңуздардан карап табасыздар дагы. Ошол Chrome'го киребиз. Мынакей мен Chrome'ду бастым. Басканда моментип чыгып калат. Чыкканда введите в запрос или URL деп жазып койду. Бул жерге Яндекс почта деп жазабыз. Яндекс почта. Ушу Яндекс почтаны басканыбызда өзү чыгып калат. Яндекс деп жазганда эле ылдыйына ссылкалары. Яндекс почтаны басабыз. Мынакей создать аккаунт войти деп сиздердин телефонуңуздардын экранына ушинтип чыгып калат. Эми ушул экрандын оң тарабында квадраттын ичинде 1 деп жазылып турат. Ошол 1ди басканыбызда момундай болуп чыгып калат дагы. Экрандын сол жагында плюс белгиси чыгып калат. Ушул плюс белгисин кайра басабыз. Кайра эле биринчи чыккан экранга келип калдык. Введите запрос деген жерге кайра башынан жазабыз. Бул жерге Invest Варнатур деп жазабыз. Invest Варнатур, Invest деп жазганыңыздарда эле уже Invest Варнатурдун ссылкасы чыгып калат. Ушул Invest Варнатур деген жазууну басабыз. Мынакей ушинтип экраныбызга чыгарып алдык, экөөнү тең. Эми экрандын оң жагында 2 деген квадраттын ичинде 2 саны жазылып турат. Ошол 2 санын басабыз. Баскандан кийин Яндекс почтаны табып, ушул Яндекс почтаны басабыз. Яндекс почтаны басканыбызда создать аккаунтка киребиз. Яндекс почтага кирдик. Яндекс почтага киргенден соң атын жазабыз. Атын жазганда ошол бул регистрация болуучу адамдын атын жазабыз. Зуура. Фамилиясы Сабиржан кызы. Фамилиясын жазып болгон соң логин деген жерди басабыз. Логин деген жерди басканда астына толтура варианттары чыгат. Логиндердин арасынан жеңилирегин тандап, оңоюрагын тандап басабыз. Басканда бул жерге жазылып калат өзү. Придумывайте пароль дейт. Ушул жерге биз пароль ойлоп табабыз. Паролубузду биз английский цифралар, сандар менен жана цифралар менен аралаштырып жазышыбыз керек болот. Паролду жазган соң номер мобильного телефона дейт. Бул жерге мобильный телефону болсо, мобильный телефонун жазабыз. Эгерде сизден алыста болсо, регистрация кылуучу адам, ал адамга SMS барыш керек болот. Ал SMS'ти ала албай тоскоолдуктар боло турган болсо, сиздер у меня нет телефона дегенди басып коебуз астындагы. Андан кийин ответ на контрольный вопрос деп чыгат. Ушул жерге басып бир сөздү жазабыз. Каалагандай бир сөздү жазсаңыздар болот. Введите символы деген жерге биз астына моундай символдор чыгат. Эгерде символдорду сиз жакшы тунук көрө албасаңыз, кыйын болсо, другой код дегенди басып коебуз. Жеңилирегин табыш үчүн кайра другой кодду бассаңыз, кайра булар алмашат. Жеңилирегин табып жазабыз.
бул жерди кайра басып введите символу ушул жерге кандай сүрөттөгү сөздөрдү туура так кылып жазабыз. Муну жазып бүткөндөн соң алдындагы зарегистрироваться деген жерге киребиз. Мына бизге уже почтабыз ачылды. Моминтип чыгып калат. Входящий деген жердин жанында 3 сызык турат. Ошону басабыз. Басканда мына бизге бул почта уже ачылды. Биз тетрадыбызга могу логинди ар бир тамгасын так туура кылып жазып алабыз дагы. Барагыбызга бул фамилия Яндекс почтаны жазып алгандан кийин паролун дагы унутпай жазабыз. Жазып болгондон соң бул экрандын оң жагында квадраттын ичинде 2 деген сан турат. Ошол 2 деген санды басканыбызда моминтип экрандан чыгып калат. Яндекс почта инвест Барнатур. Ушул жерден инвест Барнатурду басабыз. Инвест Барнатурду басканда ушул Барнатурдун экранга чыгып калат. Бул жерде оң жакта регистрация войти деп турат, эң үстүнкү жагында. Ушул жерден регистрация деген жазуунун үстүн басканыбызда моминтип биздин экраныбызга чыгып калат. Эми бул жерге данныйларын полностью толтуруп чыгышыбыз керек. Мой спонсор деген жерге катталуучу адамдын спонсорунун логинин жазабыз. Орозмат 97N. Логинин жазган соң мой логин дейт. Катталуучу адамга логин ойлоп табабыз. Катталуучу адамдын атын жазсаңыз болот. Англисче тамга менен Зуура. Анан жанына бир цифраларды кошуп койсоңуз болот. Мен жылынын акыркы цифрасын кошуп коёмун. Зуура 89. Андан кийин паролду ойлоп табабыз. Бул жерге дагы сиздер пароль ойлоп табасыздар. Жеңилирээк болсун үчүн Яндекс почтада паролду бул жака деле койсоңуздар болот. 2 почтага бир пароль кылып. Ошондо унутпай өзүңүздөргө жеңил болот. Экөөнү эки башка пароль койсоңуздар деле болот. Бул сиздердин өз эркиңиздер. Бул жерге мен азыр паролду жазамын. Паролду жазгандан соң мой email деп турат. Мой email деген жерге Яндекс почтадан Яндекс почтаны ачпадыкпы биз? Ошол Яндекс почтаны биз ушул жерге ар бир чоң тамганы чоң, кичинени кичине кылып катасыз жазышыбыз керек болот. Yandex.ru толуктап email почтасын жазгандан кийин бир сыйра текшерип алабыз. Андан соң атын жазабыз, катталуучу адамдын. Фамилиясын. Туура жана так кылып жазышыбыз керек. Эгерде бир тамгасын, бир цифрасын туура эмес жазсак, почтабыз туура эмес ачылып калат. Ошондуктан көңүлүбүздү коюп, так туура жазганга аракет кылабыз. Мунун эми туулган жылын күндөрүн жазабыз.
4-октябрь 89-жыл. 4-октябрь 89-жыл. Эми Австралия дегенди басканыбызда өлкөлөр чыгат. Кайсыл өлкөдөн? Кыргызстандан. Өзбекстандан болсо Өзбекстан дегенди тандайбыз ушул жерден. Казакстандан болсо Казакстан, Түркменистандан болсо Түркменистандан. Сиздин катталуучу адам кайсыл өлкөнүн жараны болсо, ошол өлкөнү тандайбыз бул жерден. Эми город кайсы шаарында, ошол өлкөнүн кайсы шаарында? Ошонусун жазабыз. Анан бул жерге телефон номерин да жазабыз. Колдонуп жүргөн. Бул номерлерин жазганыбызда обязательно кайрадан жазып болгон соң текшерип коебуз бир сыйра. Эми бул жерге документтин номерин жазабыз. ID, IN деген номерлерди жазабыз. Мында ID, эми ИНН деген персональный номерди жазабыз бул жерге. Персональный номерди же жеке номери деген 10 цифрадан ашык турган номерин жазабыз бул жерге. Паспортундагы, ID картындагы номерлерди ар бирин туура так жазганга аракет кылабыз. Жазып болгон соң кайрадан ар бирин башынан баштап текшерип чыгабыз. Спонсору туура жазылдыбы? Логин паролдор туура жазылдыбы? Бүт баарысын текшерип болгон соң, баары туура болгон соң, асты жакта я ознакомлен и согласен с условием покупки турпакета деген турат. Ошол жерге пичканы коюп коебуз. 4 бурчтукту басганыбызда пичка чыгат дагы. Зарегистрироваться кызыл болуп күйүп калат. Андан соң гана зарегистрироваться басабыз. Мынакей, эми биздин партнерубузга регистрация болуп почта ачылды. Экрандын оң жак үстү жагында бул партнердун логини чыгып турат, Зура 89 дейт. Ушул жерде эми мынакей спонсор, мой спонсор Орозмат 97, Зура 89 деп чыгып калды. Эми биз бул адамды Light программасына каттаганбыз. Бул жерде Light дегенди табып басабыз. Басканда вайтв программу дейт. Эми бул адам азырынча регистрация болду, бирок активация боло элек. Бул адамдын ушул кабинетине 10 евро таштап, вайтв программу деген жазууну басканыбызда бул активация болот дагы. Ушул жерден бул адамдын командасы чыгып калат, столу ачылып калат, мындайча айтканда. Анан дагы сиздерге айта кетүүчү нерсе, бул жерден инфо деген жерден информацияларды алсаңыздар болот. Моя команданы бассаңыздар, бул жерден командаңыздарды көрө аласыздар. Командаңыздардын кандай иштеп атканын байкай аласыздар. Отчет по деньгами, акчаңыздардын ушул отчетун билесиздер. Кабинетиңизде канча акча келди, кайда кетип атат, ошонун баарын ушул жерден билсеңиздер болот. Анан внутренний перевод денег деген бар. Бул жерден сиз кабинетиңизде акча болгондо ушул жерден башка бирөөгө которууга болот акчаларды, башка бир логиндерге, башка партнерлорго которууга болот бул жерден. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгиликтер коштосун.